Assalamu alaikum урматтуу биздин көрүүчүлөр. Кутмандуу күнүңүздөр менен кайрадан биз сиздерге бир корооду көрсөтүп беребиз. Бул короодон сиздер бүгүн эркек козулар менен ургаачы козуларды ала алсаңыздар болот. Сиздер нак дыйкандан аласыздар. Азыр мен сиздерге кененирээк маалымат берем. Маалыматты өзүм берем сиздерге туугандар. Кенен маалыматты сайт бергендей кылып. Азыр биз Чүй облусунун Панфилов районундагы кандай дейт? Каптал арык айылы. Бул Панфилов районунун борборуна, административдик центрине жакын жер. Тагыраак айтканда Кара Балта тарапта. Азыр мыногу кочкорду көрүп турасыздар. Бул кочкор пробник. Могу биринчи балдары? Биринчи балдары. То есть бул кочкор азыр 4 тиш болсо керек. Бул Тимур Байкенин короосунан чыккан экен, Широкийдин баласы. Бул короого ээси сатып алып келген экен дагы, мына ушул короодо турган койлорго коюп, ушу кочкордун биринчи балдары сатыкка чыкты. Бул жакка эркек балдарын бөлүп койду. Эркек балдарын могул жактан бир рет көрсөңүздөр болот. Баягы канттагы Тимур Байкенин короосунан чыккан коозу кезинде алган экен. Широкийдин баласы. Параметр менен адам өтө суктандырат. Мына куйруктары кочкордо жүргөн мезгилде. Чистота, баш, кулактары. Примерно кулак 21-22 чыгат го дейм. Муногу жоондуктар өтө сөз жок. Менче метрой кочкор окшойт. Кулагы 24? 24. Баш өтө чоң болгондо кулагы бираз кыскараак көрүнөт. На самом деле мына кулак өтө чоң кулак. Жүндүн тазалыгы. Мына ушу койлорго коюп туруп, могул жакта балдары, мына ушу эркек балдар туугандар. Тимуровский линия жөндүрөөк баада алам десеңиздер, мына ушул коозулардан арасынан келип тандап алып кетиңиздер. Ушул коозулар баары сатыкка чыкты. Ал эми ушулардын ургаачыларынан да сатыкка бар туугандар. Коро үйрөп кетем, мага каны керек, Тимуровский линия керек дегендер болсо, мына көрүңүздөр. Азыр мен ичине кирип бир четтен айландырып көрсөтөм. Мына. Өзгөрүү бар экен байкадыңыздарбы? Көпчүлүгүнүн куйругу атасыныкындай экен. Энелери да бул жерде, атасы да бул жерде. Кара кою барлар. Монда кара коозуларды алсаңыздар болот. Вот гарбанос өтө чөткий, жаш. Мына. Майский козулар экен да. Жаш козулар. Бул жакта буруйлары, каралары. Каштан кара буруй койлору коюп турсаңыздар, мына ушул 3 өңгө жарай турган коз-кочкорлор сатка коюлат. Арасында могу коз өтө жакты. Ак коздун ар жагына турган кичинекей козу бар экен. Келип карап көрөсүздөр. Бул жагын өзүңүздөр көрдүңүздөр. Булар да сатыкка. Мына ушу каралардын ичинен тандап алмайга 40 000 сом экен туугандар. На выбор. Ушу клетканын ичинде тургандардан. Могул жак өтө эле туугандар. Келиңиздер. Мына коозуну бир карап көрүңүздөр. Ушу атасында мен окшоштурдум. Мындай караганда атасы мына кулак баш, кулактары, мына көз караштары жактымы. Куйругу да кудум атасыныкындай. Могул жак бираз көлөкө көрүнүп атат, эшикте кар жаап атат. Бирек айландырыңызчы. Айдабай да. Мояктан жактыргандар бир тандасын коз-кочкорларды. Кимге кандай коз-кочкор жагат тандасын. Скриншот кылып, мисалы могу коозун тандаңыздар. Өтө идеал коз экен. Мына басып кетти. Буну карап көрсөтүңчү ма, мына коозуну. Мына. Оп, этет болуңуз. Азыр өзүнүн формасын жоготуп атат, бирок кулак баштарын ушул жерден мойну узун, сөөгү жоон экен. Мына куйруктар. Бошото бериңиз. Могул жактан эми чурултуу, акырына чурулта бериңиз. Биздин көрүүчүлөр бир көрсүн. Мына коозулардын баалары 30 000 сомдон 50 000 сомго чейин коюлду туугандар. Короодон келип алып кетиңиз. Мына кооз да сонун экен. Азыр ушуну кармабадык, Мына коозу. Кармасаңыз болчу да экен ошондо. Машалла. Мисалы мына коозу бар экен. Скриншот кылып калыңыздар ушу коозунучу. Коңкосу өтө күчтүү экен ушу коозун. Куйруктар да өтө компактный. Көрдүңүздөр? Тоголок зеркальный куйрук. Ошону скриншот кылып алыңыздар.
Турбайт қой, егіден қармап алыңыз. Тақап тұр. Машалла. Вот, жоғындыққа. Жайлауда жүре тұрған қозылардың параметрінен екен. Болды, бошап беріңіз. 30 мың сомнан 50 мың сомға чейін. Бірінші көрсеткен қозым. Чистотасы күшті екен. Bunu aytdım ya jana жашта көрдүңүздөр, зеркальный карбоноз. Биринчи тутуп көрсөткөн козу 30 мың сомдон 50 мың сомго чейин койду. Дароо экран астында номерлерге чалыңыздар. Бул жерде өзүңүздөр бир реттен көрдүңүздөр окшойт. Сиздер болсо азыр ургачыларын алам десеңиздер, ургачыларын көрүңүздөр. Бул жакта энелери. Жайлы қорғана бұлары? Жоқ, бияқтары. Жайтта жүрген. Жайтта жүрген. Азыр қозғочқор алғандар нені ұтапты оғанда? Күн суытқанына көп болды. Егер бая құрт-мұрт кірген болса, күн суытқанда бұлар айлампаш болмақ. Бол отырғандар бол бүтіптір да. Суытқанда болады, анан жайда саратан келгенде бірі болады қой. Машалла, мына. Мұны қозда жақтым. Жүріңіз шеп ұрғач қозыларды көрсетелі. Urgaçı qozlar. Ошондой түрө бериңиз. Так, мына светлый рыжая qozlar да чыкты, каралары, буруйлары бар экен. В принципе, төл кылганга өтө жакшы qozlar. Ана, параметрлери сападайт, төл корооду үрөн-үрөп кеткени. Мына qozlar. Канча баш urgaçlar? 30 баш экен. 30 баш. Ушулла кочкордун кыздары? Точно ошо кочкордун кызы экен. Тимировский линия болуп калды булар. Окшош. Куйруктары дагы ошонукундай. А так мына козулар жакшы экен. Мага жакты. Бүт карбоноз аяк козулар экен. Карбонозтору бар экен. Мисалы мына каштанды карап коюңуздар. Мисалы үчүн карабайм дегендерге мына экөө тең каштан турат. Карбоноздар. $100 $1000 экөө кеттир мунулардын ичиненчи. Эки карбоноз тандап кеттир. Эки карбоноздан алып кеттир той. Ошо койлордун эле балдары, ушунун балдары экен. Бир 70% сары светлый рыжий экен, өзүңүздөр көрүп турасыздар. 4-6 бир 10го жакын. 3төн бири карак, каштан, буру yoğunlu eкен. Калган 3төн 2си мына светлый рыжая козулар. Светлый рыжайлардын бааларын өзүңүздөр билесиздер. Булардын дүң баасы 60 мың сомдон экен. Өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Короолордо ушундай баа билесиздер. Короолордо ушундай баа болот. Анткени бул жактан жалаң үрөн-үрөгөнү койлор, козулар сатылат. Эркектер түлкү уруктукка. Булар үрөн-үрөгөнү. Короом санына сапат көткөрөйм, мага жакшыраак ургачы керек дегендер болсо, байланышып көрүңүздөр. Булар более темный көрүнүп атат. Эмне дегенде кар жаап атат, күн бүркө. Күн ачык убакта вообще башка козулар. Булар кайсы айда туулган чамалар? Булар, короче, аягы июнь болуп калды. Июнда туулду. Арты июнь, Башы болсо, так, мартта башталды. Мола алды, короче, 7 ай болуп калды го. Алды. Аягы болсо 2 ай, 3 ай болду. Эң аягы 2 ай, 3 ай экен, мына болот. Мына козулар. Эң асты алды. 7 айлыктар. Марттан июньга чейин экен да көпчүлүгү. 30 баш. Мына кошулбайт дедиңиз, кичинекей кара, Ал кошулбайт экен. Кирип кетти. Биз ушу корооду көрсөттүк. Панфиловка тарапта эсине чалып, так дарегин сурап, өзүңүздөр дагы тактайсыздар, кала тургандар болсо. Мунулардын дагы карбоноз экенин өзүңүздөр бир четтен көрүңүздөр. Кыскасы сиздер дыйкандан аласыздар, алсаңыздар да. Ишеничтүү короодон аласыздар. Кош. Айлампаш болгондор болуп бүттү? Что-то болду. Где-то бир экөө. Бирөө өлдү, Күн суытканда пайда болду,
Жоқ, немеде эле баягы башында эле болду, анан токтоп калды. Жайдабы? Алар сатылып кетти да алар. Немеге кетти. Етке кетті. Айлан баштары болуп бүтүптүр. Коркунучтун кереги жок. Биз видео жыйынтпайбыз. Ушу кородон келип туруп коз кочкорлорду, ургач козларды алсаңыздар болот туугандар. Энелери бул жакта, атасы бул жакта турат. Өз көзүңүздөр менен көрдүңүздөр. Биз видео жыйынтпайбыз. Экран астына номерлерди калтырдык. Өз оюңуздарды комментарийге калтырып, ала тургандар болсо дароо шашылыңыздар. Кош.